Сабактын максаты карышкыр менен түлкү элдик жомогу менен таанышышат. Жомоктун мазмунун түшүнүшөт, айтып беришет. Өз ойлорун эркин айтууга калыптанып, ой жүгүртүүсө, сүйлөр эч өнүгөт. Бирин бири уга билүүгө, калп айтпоого, адамгерчиликтүү болууга тарбияланышат. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар эң сонунбу? Ар дайым жылмайып жүрүү керек. Балдар, силер айтылган эрежелерди так аткарып, үйдөн чыкпай, туура тамактанып, колуңарды самындап жууп, тазалыкты сактап жатасыңарбы? Баарыбыз кунт коюп, жомокко көңүл бурабыз. Түлкү курсагы кынжыйып ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чууруп жакын барды. Коо түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе май куйруктан көңүлүн үзө албайт. Ак куйрукту сугунайын десе капканга түшөт. Ал сузап кетпей айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: Досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп, келер жолуңду күтүп отурам, дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март берешен болуп: Ала кой, досум, сенин ачка жергезип жүргөнүңдү сезгем, деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип дагы ойлоно калды. Түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың? Досум, бергенде жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, а мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей береми? Дейт түлкү жойпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп, каңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс учуп кетти. Түлкү өз ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп, олжосун жей баштады. Мына балдар, жомок аяктады. А силерге жомок жактыбы?